Жалпы элди мекенчилдикке чакырган эне тилде сүйлөйлү аталышындагы чыгарма өлкө эгемендигинин 28 жылдыгына арналган иш-чарада аткарылды. Борбордук Ала Тоо аянтында жаңырган чыгарма угармандардын купулуна толуп колдоосуна арзыды. Мамлекеттик тил күнүнүн 30 жылдыгына арналып жазылган чыгарма тууралуу кабарчыбыз Дастанбек Каримовдун материалында. Дал ушундай эне тилдин кадырын даңктагандар эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына арналган иш-чарада жаңырды. Ыр уккан адамдын мекенчил сезимин күчтөнтүп, жалпы сүймөнчүлүккө ээ болду. Чыгарма ырчы Нурлан Насипке таандык. Ал эми сөзүн акын Кудурет Тайчабаров жазган. Акыркы учурларда биздин өзүбүздүн улуттук тилибиз унутулуп бараткандай. Бул ырда башка тилде сүйлөө дегенде деле эмес, мындай өзүбүздүн тилибизди унутпайлы, башкаларга да үйрөтөлү, башка улуттагыларга дагы. Ырчы өз деңгээлине жеткириш үчүн чыгарма үстүндө 1 жыл иштеп, эне тил күнүнүн 30 жылдыгына арнаган. Максаты жалпы элге сиңимдүү болуп, өз таасирин тийгизүү. Мекенчил ырчы ар бир жаран өз элине, жерине жана эне тилине күйүмдүү болуп, келечегин ойлоосу кажет деп эсептейт. Бул ырда мен бирөөгө жагынайын деген деле эмесмин, бул ыр менен акча табайын деген деле ой жок. Эң нескиси өзүм ушу Кыргызстанды жакшы көрөм, ошо өзүбүздүн тилибизди жакшы көрөм. Анткени биз кыргыздар башка улуттарга эмнебиз менен көрүнө алабыз, сыймыктана алабыз. Албетте өзүбүздүн улуттук ырларыбыз менен, улуттук кийимдерибиз менен, улуттук комузубуз менен, улуттук ырларыбыз менен. Мындай салмактуу, маани маңыздуу ырлар коомчулукту өз жерин сүйүүгө тарбиялайт. Коомдун аң сезиминдеги туура эместиктерди жоюуда мындай чыгармалардын мааниси зор. Бул жерде күндөн күнгө замандын өнүгүүсүнө ылайык өзгөрүп бараткан жеңил желпи ырлар маселеси да жок эмес. Алардын мазмуну, коомчулукту кандай нукка тарбиялап жатканы өзүнчө маселе. Мекенчил ырларды конкурстарын өткөрүп туруш керек, жазып туруш керек, композиторлор менен акындар иштешиш керек. Анан жакшы ырлардын мындай бир эмеден силердин эфирлерден берип туруш керек. Ошону жөлөп таяш керек. Кала тургундарынын айтымында келечек ээси болгон балдарыбызга эне тилди аздектөө, мекенди сүйүүгө үйрөтүү керек. Азыр көбүнчө силер орус школдан окуп кетип, балдардын баарын жалаң. Же орус эмес, же кыргыз эмес. Технология өнүгүп, бүт баары эле чет мамлекеттерге культурасына кызыгып, ошол себептен башка тилдерде сүйлөшөт да. Байыркы элдин, Борбордук Азиядагы күчтүү этностун бай тили, азыркы учурдагы көз карандысыз өлкөнүн өзөгүн түзгөн мамлекеттик тилдин тарыхта өз орду бар. Дастанбек Каримов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.